1 миллиардтан ашуун калкы бар ислам динин карманган өлкөлөр негизи бир нече мазхабты карманышат. Деги эле пайгамбары бар динде мазхаб карманган туурабы жана мазхаб деген өзү эмне? Бүгүн биз мына ушул тууралуу ачык талкуу кылабыз. Атайын конокторубузду да чакырып алганбыз. Жарым саат бою биз менен бирге болуңуздар. Анда эмесе азыр урматтуу коноктор, биз атайын шаар тургундарынан сурамжылоо алганбыз. Деги эле биздин жашоочуларыбыз, тургундарыбыз мазхаб дегенде кандай түшүнүшөт? Ошол сурамжылоону көрөлү, анан талкуубузду баштайбыз. Ким айткен мен? Мазхаб элдердин өзүнүн тандоосу болсо керек. Мазхаб Мазхаб деген бул 4 мазхаб бар. Ханафи, Ханбали, ислам дининдеги 4кө бөлүнгөн мазхабтар да ошол. Мазхабтар бөлүнөт да. Биз мусулмандардын именно биздикилердикин имам Азам мазхаб дейт. Ошону билем, билели. Мынакей көрүп алдык, биздин сурамжылоого катышкан айрым тургундарыбыз мазхаб деген эмне экенин билбейт экен да. Андыктан азыр эфирибизди баштаардан эле сиздерден суранып кетели. Ошол мазхаб деген эмне, ошол боюнча айтып берсеңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Негизинде Алла Таалам Куранда айтат: "Ва иннад дина индаллахил ислам." Алланын алдындагы кабыл болгон дин бул ислам дини. Ислам динин бул 4 мазхаб менен камтыйт. Бул мазхаб деген дегиле негизги бул сөз термининен бул которулушу ээрчүү, эргешүү деген маанини да берет. Ошол себептен бул эмнени эргешебиз биз? Биз 4 имамды эргешебиз. Эми Алла Таалам бул 4 имамсыз эле Куранды түшүрдү. Хадистер, пайгамбарыбыздын хадистери бар деген ушундай бир ой дагы келиши мүмкүн. Жок, биз 4 мазхабты качан кармамайынча, ошонун ичинде бирөөсүн кармап, дин, ислам динин таанымайынча биз эч кандай башка аркылуу биз дин исламда жүрө албайбыз. Ошол себептен бизге азыркы күндө 4 мазхаб бизге кайсыл учурда, кайсыл жерде, кайсыл мазхабка сен көз карашың жакшы болсо, шарият ошол көз караштагы мазхабыңды кармаганга уруксат берет. Эми биздин азыркы күндө Орто Азиябызда көпчүлүк мазхаб кармангандар биздин имамыбыз Имам Азам Абу Ханифа рахматулла алейхинин мазхабын карманабыз. Ушул мазхаб биз жакта ушундай жакшы өнүгүп, мындайча айтканда, ушул мазхабты кармангандардын көпчүлүгү ушуда. Эми сиздерге суроо, ушул биз экиге бөлүнөт экенбиз, сунниттер жана шииттер деп, туурабы? Ошол эмне үчүн мазхабка бөлүнүшөт, ошол боюнча сиздер дин таануучу катары айтып берсеңиздер. Негизинен жана таксыр айтып өткөндөй, мазхаб захаб жана басылган жол дегенде эсептелет да. Бул жерде мазхабтын башчысы болот, биз ошонун артынан басуу, ошонун жолун жолдоп кетүү деген түшүнүктү кабыл алсак болот да мазхаб дегенде. Бул жерде неге эмне үчүн мазхабтар деген суроо, бул суроонун жообун баардык динден карасак болот да. Анткени мазхабсыз бир да дин жок. Бул мазхаб ошол динди түшүнгөн адамдардын өз ара бөлүнүүлөрү да. Мисалы, адамдардын ой жүгүртүүсү, аң сезими, кабыл алуусу ар кандай болгондуктан, ошого жараша адамдар өздөрүнүн түшүнүүнө жакын болгон мазхабтарды негизинен ээрчип кете берет. Мазхабтардын пайда болуу тарыхы эмне үчүн деген суроодон бере турган болсок, динде жанагындай мисалы диндин башчылары айтып өткөн бир сөздүн көптөгөн маанилери болуп калат. Ошол аалымдар тарабынан ошол маанилерди ар кандай чечмелешет. Бири А вариантта чечмелесе, аны ээрчигендер бир мазхаб болот, бири В вариантта чечмелесе, аны ээрчигендер бир мазхаб болуп кете берет да. Анан бул мазхабтардын ортосунда дагы сөзсүз түрдө арыздашуу, кагылышуу болуп турат. Бирок бул кийин чыккан адамдар тарабынан ишке ашырылат. Мисалы, исламдагы мазхабтардын аалымдардын бири менен болгон мамилеси ынтымактуу, бири-бирин түшүнгөн, эч кандай проблема жок. Андан кийин келгендер кимдин мазхабы жакшы, кимдин мазхабы күчтүү деген мааниде жана тарапташтыкка өтүп кетет. Бул адамдын, бул бир гана мусулмандар эмес, бул жалпыга түрдө адамдардын ичинен келген түшүнүктөр да, адамдык фактор деп койсок болот.
Анан бул мазхабтар негизинен исламда ахлу сунна ва жама деп туруп биз 4 мазхабты бул жолго кабыл алабыз. Ахлу сунна ва жама деген топко кирет. Жанагындай айтылган Хамбали, Ханафи, Малики, Шафи болуп өтөт. Ал эми экинчисинен шииттер, сунниттер, шииттер деп бөлүнөт жалпылай айтканда. Бирок дээрлик 90%дан ашыгын сунниттер түзөт. Шииттер бул өтө аз санда гана. Бул эки мазхабтын келип чыгышы да бул саясий окуялар себеп болгон. Позицияны кармангандар сунниттер, оппозицияны кармангандар шииттер болуп туруп эки тарапка бөлүнүп калган да. Анан шииттердин ичинен дагы Гулат Шия деп жанагы дагы да башкача бир агымдары бар. Алардын неге башкача түшүнүккө кетип калды деп карай турган болсок, алардын пайда болуусуна ошол жергиликтүү ишенимдер, жергиликтүү исламга чейинки болгон ишенимдери, диндери түрткү болуп туруп, дагы да башкача бир түшүнүктөрдү пайда кылган да. Анда эмесе азыр биз ушул жерде жаштарыбызга да суроо бере кетели. Сиздер дагы ушул ток-шоунун катышуучусу катары айтсаңыздар, буга чейин мазхаб деген сөздү уккансыздарбы? Ооба, буга чейин укканбыз. Көп эле угуп келебиз. Негизи билбейм, жеке менин оюм боюнча мага жакпаган нерсеси ошол. Ислам дининдеги агымдардын көптүгү. Биз деле байкайбыз, университетте окуп жүрүп, эки агымдын студенти бир эмеде окуп калат. Экөө кыргыз, бирок экөө эки башка көз карашта. Анан бири-бирин жек көргөндөр бар эле. Ошол нерсеси ушунчалык мени капаланткан. Демек, биздин эртеңки келечегибиз өтө бир кооптуу экендигин да. Себеби ушул жаштан эле бири-бирин жек көрүп, бири-бири менен сүйлөшпөйт. Мен дайыма айтчумун, сен кыргызсың, биринчи кыргыз дегенди коелу, андан кийин өзүбүздүн интерести коелу депчи. Ошон үчүн билбейм, жакшы түшүнбөгөндүктөнбү, балким. Бирок ислам дининде бул нерсе сөзсүз болуш керектигинен биз өзүбүз кабыл алып келебиз. Алла Таалам ошол пайгамбарыбыздын ар бир кыймыл аракети амал түрүндө болбой калыш үчүн, мындайча айтканда ошонун бардыгы аткарылыш үчүн ар биринде ушундай 4 мазхаб чыккан. Буну кандай болгон? Мисалы бир сахаба пайгамбарыбыздын бир кылып аткан нерсесин адамдарга жеткирген да. Пайгамбарыбыз мисалы тарат алып атканда мынандай бийикке чыгып алып, тарат алып атканын мен көрдүм деген. Туурабы? Пайгамбарыбыз бийикке чыгып. Бир сахаба башкаларга жеткирген, пайгамбарыбыз бир ташта отуруп алып тарат алып атканын көрдүм деген. Эми ошо окшогон толтура бул мисалдар бар да. Эми бир адам айтат, биз сен айткан атканың туура, анда биздин сүннөтүбүз ушул экен, мындай кылышыбыз керек экен. Экинчи айтып аткан сахабанын атынан эмесин амал кылыш үчүн пайгамбарыбыздын айткан нерсесин, мындай кылыш экен, керек экен деп туруп, ар бир пайгамбарыбыздын кылган аракети бардык амал түрүндө болуш үчүн 4 мазхаб чыгып калган. Ошол 4 мазхабтын ар биринин маселеси ичинде ар түрлүү. Жанагы сиз айтып аткандай ортолукта келишпей калат. Мисалы мен Шафи мазхабындагы адам болсом, сиз Ханафи мазхабындагы адам болсоңуз, сиздин тарат алганыңыз, же жүргөнүңүз, орозо карманганыңыз, ар намаз окуганыңыздын аракетин ар сиздики отдельный, меники отдельный болот да. Себеби пайгамбарыбыз кээде колун карманбай намаз окуган. Мындай түшүрүп алып окуган. Кээде мындай коюп окуган. Кээде жүрөгүн кармап окуган да. Ошол түрлүү 4 түрлүү окугандын бардыгы амал түрүндө аткарылсын деп Алла Таала ушундай имамдарды бизге чыгарып берген да. Ошондон чыгып калган. Эми бул 4 мазхабтын биздин жашообузга келип чыгышы ушул сүрөттө. Ушул 4өө биригип ахлу сүннөт вал жамаат деп айтылат. Төртөөнөн башкасы ага кирбейт. Рахмат. Анда эмесе ушул биздин жаштарыбыз суроо бергендей дагы негизи эле ошол мазхаб болуп бөлүнүп, анан айрым жерлерде мындай бири-бирине келишпестик болуп калат деп атпайбы? Негизи эле баарын эле карманып кете берсе болобу, же адам сөзсүз түрдө бирөөсүн тандап алыш керекпи? Эми бүгүнкү күндө биз бул жанагы айтылгандай мазхабтар арасында келишпестиктер, мазхабтар арасында тартышуулар болуп келген тарыхта дагы. Мисалы Абу Ханифанын жашаган чөйрөсүн карай турган болсок, бул бүгүнкү күндө Ирак аймагында жашаган. Ал жердеги жашоо Малики мазхабындагы Мадинадагы жашоодон өзгөчөлөнүп турган да. Себеби Мадинада ким жашаган? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашаган. Ал жерде кимдер бар? Жалаң гана мусулмандар, жөнөкөй жашоо тарзы.
бирок Абу Ханифанын жашаган чөйрөсүнө карай турган болсок, ар түрдүү культурадагы, ар түрдүү ишенимдердеги инсандар жашаган. Бул жерде өзгөчө, мисалы жана айтып өттүм, мазхабтардын пайда болушунда сүннөттү далил алуудагы критерийлердин ар түрдүүлүгүнүн өзгөчө орду бар да. Демек, Абу Ханифа бир сүннөттү далил алууда атайын бир критерийлерди ойлоп чыкканда, бул критерийлерди өзүнчө ойлоп таптуу жок. Албетте өзү жашаган чөйрөдөгү инсандардын жашоо тарзындагы маани алган. Себеби Иракта хадистерди тогуп чыгаруу, динде болбогон хадистерди ойлоо деген сыяктуу маселелер болгон. Демек, Абу Ханифа бир маселеде өкүм берүүдөн мурда бул хадистин канчалык деңгээлде сахих болушун көзөмөлдөгөн дагы Иракта Мадинеге караганда токулган хадистердин саны көп болгондуктан дагы да этият шарт кылып, ошого жараша шарттарды кошуп баштаган. Бүтүн буга ошогон себептер мазхабтарда түрдүүлүктөрдү алып келген. Демек, Мадинада колдонулган бир хадисти ошол эле учурда Абу Ханифа колдонбой туруп, башка бир хадисти далил катары колдонгон да. Себеби анын бир айткан сөзү ислам тарыхый классикалык булактарда өтө бир авторитеттүү. Айтат да, пайгамбардан жана сахабадан келген бир сөз болсо дейт, анын сахихти сөз болсо, ал менин башымдын үстүндө дейт да. Мен аны далил кылып, андан өкүм чыгарып айта алам. Бирок дейт, менин жашымда, менин чөйрөмдө бирдей жашаган кишилер болсо дейт, алар дагы мен сыяктуу алымдар бар деген да. Мунун арабчасында хум риджал нахну риджал деп айтат. Алар дагы иштихат кылып өкүм бере алат, мен дагы өкүм бере алам. Мына ошондуктан өзүм жашаган чөйрөнүн шартын эсепке алып, инсандардын ан сезимине жараша сүннөт хадисти жоромолдош мүмкүн деген. Бунун берген өкүмүнү бул башка бир жакта Хамбали мазхабынын куруучусу имам Ахмад бин Хамбал кабыл албайт. Себеби Ахмад бин Хамбал кабыл албагандын себеби анын дагы Шафийден таасирленгендиги, же болбосо өзүнүн жараша менин бир сүннөттү далил алууда кандайдыр бир инсандардын жашоо чөйрөсүндөгү бир өзгөчөлүктөрдү эмес, же болбосо акылды эмес, мен сүннөттү көбүрөөк басым жасайм деп бир башка хадис далил алган да. Бүтүн бушка окшогон себептер мазхабтарда түрдүүлүктөрдү көргөзүп чыгарып чыккан. Мындан кийинки келген алымдар кээ биркилери, мисалы үчүн Абу Ханифанын окуучусу Абу Юсуф же болбосо Шайбани сыяктуу алымдар кийин Абу Ханифанын дагы туура айткан жагдайларын изилдеп чыгып, Шафийнин дагы башка алымдардын жалпын изилдеп чыгып, бир орток бир жолду табууну дагы сунуштаган учурлар болгон. Рахмат. Анда мисалы азыр биз атайын инфографика даярдадык эле. Биргеликте көрөлү, ушул мазхабтардын бөлүнүүсү боюнча географиялык абалы, кайсы мазхаб кайсыл жакта кармалат. Ислам дини экиге бөлүнөт: сунниттер жана шииттер. Сунниттерде 4 мазхаб бар экен айтылат. Алар Ханафи, Малики, Шафи жана Ханбали. Эми кайсыл өлкөлөр кандай мазхабты карманарын айтып берели. Ханафи мазхабын Борбор Азия өлкөлөрү, Оогандстан, Пакистан, Кытайдын Уйгур провинциясы жана Туркия, Египет, Сирия, Орусиядагы Татарстан, Кавказдагы өлкөлөр. Малики мазхабын Африканын түндүк тарабындагы мамлекеттер, Шафи мазхабын азыраак өлкөлөр карманат. Алардын өкүлдөрү Индонезия өлкөсүндө, Туркияда, Иракта, Кавказ өлкөлөрүндө, Эфиопияда да бар. Ханбали мазхабын Сауд Арабиясы карманат. Шииттер да 4кө бөлүнөт. Алар Исмаилер, Джафарилер, Зейдиттер жана башкалар. Исмаилер Тажикстанда, Пакистанда жана Индиянын түндүгүндө бар. Джафарилер Иранда, Иракта жана Оогандстандын түндүгүндө жашаса, Зейдиттер Сауд Арабияда жана Йеменде бар. Инфографиканы да көрүп алдык. Анан азыр жогоруда сиздер айтып өткөндөй эле ар бир мазхабты ошол жердин жашоо шартына, чөйрөсүнө карап дагы хадистерди чечмелеп берет деп айтып калдыңыз, сүннөт катары. Ошондо бизге көбүрөөк Ханафи мазхабы туура келген, демек. Бул боюнча бизден мисалы алгачкы ислам Орто Азияга качан келген деген суроодо, мисалы алгачкы түрк ислам мамлекет катары Караханиттер доорун биз билебиз да. Бир борбор өскөн болгон мына бүгүнкү күндө. Мен исламдын тарыхы бул боюнча мен кыскача изилдөө жасаганда ошондо бир маалыматка туш келдим. Орто Азияда дейт, мына Орто Азиянын эли дейт, исламды Ханафи мазхабы менен бирге чогуу кабыл кылган деген бир маалыматтар бар. Мындайча айтканда, биздин мына өлкөмдөгү мазхаб түшүнүгү ислам дини менен, ханафийлик ислам менен мындайча айтканда
бирдей кирип келген да. Демек ошол учурда балким башка түрдүү бир мазхабтын ээлери да болгон болушу мүмкүн. Мисалы өзгөчө хадис илми биздин Мавей Равндахр чөлкөмүндө Бухарада өтө өнүккөн. Хадисчилердин көпчүлүгү мисалы Шафий аалымдар болуп эсептелинет да. Бухари, имам сыяктуу, мисалы Тирмизили сыяктуу. Бирок кийинки доорлордо Орто Азия чөлкөмүндө мына ол ислам илиминде фыкыхчылар менен хадисчилердин, башкача айтканда ахли рай жана ахли хадис деген түшүнүктөгү аалымдарында өзгөчө бир илимдеги жарышуулары болгон. Бирок мына ол Караханиттер доорунда фыкых аалымдарынын дагы да көбүрөөк озуп кеткендиги, атайын фыкых, Ханафи фыкыхын негиздеген окуу жайларынын курулгандыгы биз тарых китептерде билебиз. Мындайча айтканда Ханафийлик Абу Ханифа куруучусу болгон болсо, биздин Орто Азияда мына өзгөчө бүгүнкү Мавей Равндахр деп айтылган чөлкөмдө өтө катуу деңгээлде өнүккөн да. Орто Азиянын мусулмандары имам Азамдын дини деп кабыл алган экен да. Анткени алар исламды жана айтылгандай Ханафи мазхабы менен таанышкан. Жана бул имам Азамдын дини. Мазхаб деген түшүнүктүү алгач болгон эмес мындай. Жакшы түшүнгөн эмес. Бул илимий аталышы мазхаб. Ошого имам Азамдын динине өттүк деген формада аны имам Азамды ушунчалык улуулап кабыл алышкан. Анан исламда негизинен эки мазхаб түшүнүк болот. Практикалык жана теориялык. Практикалык биз Орто Азияда практикалык жагынан Ханафи мазхабыбыз. Ал теория жагы да бар. Теория жагынан Матуриди мазхабыбыз. Бул жанагы ишеним, акыйда жагынан Матуридибиз да. Ушул экөө бизге ушунчалык жорулушкандыктан булар биздин салтыбыздын бир бөлүгү катары кабыл алынып калды. Эгер булар чыгарсак биз салтыбызды жок кылабыз, жоксо салтыбызды жок кылсак айрым балыктарды жок кылабыз. Экөө бир бүтүн катары кабыл алынган. Неге мындай бүтүн? Анткени Орто Азияда мына Самарканд жакта Саманиттер болгон, анан бул жакта Караханиттер, булар ушул Ханафи мазхабынын жайылуусуна ушунчалык чоң салым кошкон. Ошо 10-12 кылымдарда Орто Азияда жазылган китептердин дээрлик 96-98% Ханафилик боюнча жазылган дейт. Башка мазхабтар дээрлик жок кесе. Аз гана санда Шафилер болгон, анткени башкаруучулар Ханафи болушкан. Башкаруучулар Ханафи болуптур, жалаң гана Ханафиликтин жайылуусуна салым кошуп, башка мазхабтарга кичине кысым көрсөткөндөй мамиле кылышканда, качан гана имам Газайли гана жанагындай ректор катары бийликке келгенде кичине Шафилерге жеңилдик катары шарттар пайда болгон. Ага чейин Ханафилик. Ошондуктан бул Орто Азияда ошон Ханафилик дээрлик ошон басымдуу жайылган бир себептер ошо да. Анан бул гана эмес, бул биздин салттык түшүнүккө да сиңип кеткен. Мисалы Ханафи Матуриди мазхабын экөөмү бөлүп карай албайбыз биз үчүн. Экөө биз үчүн бир бүтүн. Мисалы Манастан дагы биздин эски чыгармалардан дагы көп жолу турабыз. Мисалы Манаста жана акылдын ордунда маани берет. Акыл деген керемет, акыл жок ыймандан төңөлөт деген маани. Бул Матуриди мазхабы. Демек бизгилер буга чейин Матуриди мазхабын карманып келген. А бирок Матуриди мазхабы кичине жана жогорку деңгээл жана интеллектуалдык даражаны талап кылгандыктан бул карапайым элге анча сиңген эмес да. Болгону сөзү гана айтылып калган. Рахмат. Анда мен азыр сизге суроо, негизи эле ушул дин тутуучуга аныкталган мазхабты кармануу сөзсүз зарылбы? Ошондой эле мисалы ар бири Куранды же сүннөттүн түз чечимдерин алып анан өз алдынча мындай түшүнсө болобу? Мисалы Алла Таала Куранда бир аз эле нерселер айтылган да. Мынаны кылгыла, мынаны кылбагыла, мынаны ичкиле, мынаны ичпегиле, мынаны жегиле, мынаны жебегиле деген кыска гана сөз бар да. Аны пайгамбарыбыз бир аз чечмелеп берген хадистер менен. Ошол эми мисалы бир жеңил эле сиздерге түшүндүрөйүн да менчи. Мисалы бир тамакка, ичип аткан тамагыбызга бир чымын түшүп калды. Эми ушунун шарияттагы маселеси гана. Биз бул маселени Курандан да таппайбыз. Куранда жок. Чымын түссө, ошо тамакты ичиш керек, ичпеш керекпи деген. Аны биз Курандан таппайбыз. Ал маселени биз пайгамбардын хадисинен табабыз. Пайгамбарыбыз айткан, эгерде тамагыңарга чымын түшүп калса, аны кайра бир тамагыңардын ичине кашыгыңар менен киргизгиле дагы, анан чыгарып туруп алып салгыла деп айткан да, анан тамагыңарды иче бергиле деген. Бунда пайгамбарыбыз айтат, себеби чымындын бир канатында, оң канатында уу болот, шифа болот, сол канатында уу болот деп айткан.
чымын түшкөндө тамакка сол канаты менен түшөт, тамагың ууланат. Кайра оң канатын баса турган болсоң, тамагың таза болуп, шифа болуп калат деп айткан да. Ушул маселени айтып, пайгамбарыбыз бизге ошол тамактын кандай ичишкенин жолун көргөзгөн. А болуптур, биз бир чымындын маселесин пайгамбарыбыздын хадисинен таптык. Эми имам Абу Ханифа рахматулла алейхи деп айтып атпайбызбы? Ушул адамдын алдына бирөө маселе сурап келет. Имам саап, чымындын маселеси бар эле. Эми чиркейдин маселеси кандай? Менин тамагыма чиркей түшүп калды. Буга пайгамбарыбыз чиркей түшүп калса, мынандай кылгыла деп айткан эмес. Бул эми Куранда дагы жок, хадисте дагы жок. Эми эмне кылабыз? Ушул маселени имам Абу Ханифа рахматулла алейхи ойлонот дагы, бүткүл чиркей болобу, кумурска болобу, кандай жерде жүргөн майда жаныбарлар болот, курт кумурскалар. Ошолордун бардыгын анализ жүргүзөт дагы, эмне себептен чымынды кандай, эмнеге алардын өкүмү кандай экен дейт дагы. Чымындын ичинде, денесинде кандын жүрө турган тамыры жок экен. Аны байкайт дагы, калгандын бардык кумурскаларды карап чыгат, эч бирисинде кан жүрө турган тамыр жок. Имам Абу Ханифа рахматуллаху алейхи эми ушул чымындын айткан пайгамбардын бир өкүмүнө бүткүл кумурсканын бардыгынын өкүмүн киргизет. Бизде кыргыздар жана мазхабтарга бөлүнүп атат, өз ара пикир келишпей атат деген. Мисалы мен аны мазхаб эмес, аны жамааттар катары түшүнөм да. Жамаат болсо керек алар. Анткени мындай мазхабтар арасы конфликт дээрлик чыга элек, айрым гана салафиттер гана проблема чыгарбаса, салафиттер ханафит болуп экөө бөлүнбөсө, ал бул бала айткан чөрөдө бул жамааттар түшүнүп, булар баары бир эле мазхабта. Ханафи мазхабынын ичиндеги жамааттар өз ара келишпей калып атат. Бул маселе ошол жөнүндө караш керек. Анан сиздин сурооңузга келтирген болсок, Пакистанда негизинен 5 окуу бар экен да, 5 мектеп. Булар жанагы ошонун арасынан бизге келгени бул жанагы Деобанди мектеби деп туруп, мына таблик жамааты ошого кирет. Ал эми шия болсо такыр башка нерсе. Ал жака барса эле шииттерди окуйт деген түшүнүк жок. Мисалы Иранда расмий мазхаб шиилер, жаферлер. А бирок Иранга барып келген, барып окуп келген биздин кыргызстандыктар бар. Бирок алар ал жака барып туруп ханафи мазхабында гана окуйт да. Бул жактан алар дайырлык кылып барат. Ошондуктан Кыргызстандан кайсы өлкөгө барып окуса, анын ошол окуган медресесин, университетин, ошону карап туруп гана чечим чыгарыш керек да. Кайсы өлкөгө барса гана ошол өлкөнүн түшүнүгүн алып келет деген туура эместей болуп калат. Анткени шиилер менен суннилер жанагы бир мусулман катары кабыл алган менен бири-бирин. Булар тарыхтан бери эки тараптуу конфликт жашап келет да. Азыр мынабы Афганистандагы жардыруулар дагы дээрлик шии-сунни проблемасынан айынан. Мына Ирактагы, Сириядагы проблемалар дагы жардыруу өлтүрүүлөр да ошо эки мазхабтын ортосундагы жанагы жеккөрүүдөн улам болуп атат да. Нарында курулган университет боюнча да. Алымы чубагажы аябай катуу айтканда, бул шииттер куруп атат, бул нерсеге Кыргызстан каршы чыгыш керек. Эртең биз ошол жанагы Пакистан же ошол биремеге айланып кетишибиз мүмкүн деп айтканда, ошол видеолорундачы биз угуп, алар дал ошол жанагы шииттер дегенде, анан кандай ошондо алымыбыз каршы эмеге? Жок, аны андай маанайда түшүнбөш керек да. Бул жерде мамлекеттиктен келди. Аларды мамлекет көзөмөлдөйт. Алар муфтият көзөмөлдөй албайт, жана муфтияттын андай көзөмөлдөө укугу жок да. Алар Агахан агымына кирет, исмаилдер, Агахандар. Анан аны ал Кыргызстан аймагында, Кыргызстан мамлекеттин мыйзамын карайт жана Кыргызстандагы мусулмандардын түшүнүгүнө булар идеясы терс деп эле аны Кыргызстан жок кыла албайт да. Анткени ал жерде кылмыш кылган жок. Кылмыш кылса экен мамлекет чара көрөт. Эгер чындап эле кылмыш кылса мамлекет чара көрөт. Андан башка болсо бирөө айта алайтты деп эле ал нерсе жабылып албайт. Анткени биз демократиялык өлкөбүз жана эркиндик бар. Анда ханафи агымынан башка баарын жок кылганга туура келет да. Ага мамлекет уруксат бербейт эч качан. Ошол мазхабтар боюнча 4 мазхаб бар деп атабыз. Анан эмнеге биз дал ошол 4 алымыбызды ээрчип калганбыз да? Себеби ислам дининде көптөгөн алымдар келген. Мен түшүнүгүмдө мен ошону түшүнбөй атам да. Эмнеге үчүн биз ошол алымдарды ээрчип калдык? Алар
Аллах Таала тарабынан бир нерсе берилгенби же пайгамбарыбыз ушулар болсун деп кеткенби? Демек ошолор пайгамбарыбыз мезгилинде жашаганбы 4 алым чогуу пайгамбарыбыз менен? Буга үчөөбүздөн катар менен жооп бере берели. Мен өзүм оюмду айтайын, анан калгандар өздөрүнүн айтсын. Түшүнгөндөрүндө эмне үчүн 4 агым, 4 мазхаб, 4 алым. Мисалы ушундай чоң алымдар болгон, ушу 4 алымдай эле алымдар болгон, бирок жанагы жактоочулар болгон эмес да. Жактоочулар болбой калган. Бул алымдар ошо өздөрүнүн чөйрөсүнө карата агым жанагылар көбөйүп кетти, жактоочулар. Анан бул 4 гана деп түшүнбөш керек да. Мисалы Ханафи мазхабы дегенде бир гана Имам Азамды ойлобош керек да. Ал Имам Азам башталгыч, ошонун аты менен аталат. Андан кийин көптөгөн алымдар бар. Мисалы Имам Азамдын эң чоң эмгеги 2 шакирти бар анын. 2 шакирти. Ал 2 шакирти устазына каршы пикирлерди айткан керек болсо. Жана демократиянын немеси да, исламдагы ой жүгүртүүнүн эркиндиги. Ойлоп көрсөк, мисалы өзүнүн устазына сен жок, мындай жерде адашка, мындай жерде мен мындай ойлоймун деп туруп өзүнүн оюн кеңири айтып атат. Жок, устаз сиз не десеңиз ошо деп айтат. Ал өзүнүн оюн кеңири айтып атат. Андан кийин көптөгөн алымдар кетти. Мисалы ошол эле өтө биз мактаган 15-30 томдук китеп жазган деген имам Саракси азыр өзгөндөгү мавзени курулуп атат. Ал деле Ханафи мазхабынын ичинде. Ошондуктан бир агымдын ичинде Ханафи мазхабы Имам Азам менен гана түтөлүп калган жок да. Андан кийин көптөгөн алымдар кирди, ар бири өзүнүн салым кошуп туруп, анан ханафилик деген бир методология калыптанды да. Азыркылар ошо методология менен бир жыйынтык чыгарат жана өкүм берет. Шафи мазхабында деле ошо бир гана Шафи деген алымды гана негиз албаш керек да. Ошо Шафи деген менен аталды. Андан кийин аны эрчен көптөгөн же болсо Шафи агымына салым кошкон көптөгөн алымдар бар. Алар өзлөрүнчө агым бөлбөй, керек болсо өзлөрүнчө агым түптөй ала турган даражада болчу да бардыгы. Алар андай жолго барбады да. Алар ошо бир методологияны алдан, ошо методологияга салым кошуп дагы ошону өнүктүрдү. Ошондон эч бир мазхаб бир адам тарабынан жана 1 жылда же болсо 10 жылда курулду деген, түптөлдү деген жыйынтык тура эмес да. Бул кылымдарды алат да, методологиянын калыптануусу. Биз айтып атабыз, мазхабтар бар, анан алардын негиздөөчүлөрү да бар. Мисалы Ханафиликте Абу Ханифаны көргөзүп атабыз, Маликиликте Имам Маликти, Хамбаликте Ахмад бин Хамбалды, Шафиликте Имам Шафиди көргөзүп атабыз. Бирок дагы бир жана айтканда ар бир нерсенин биз тарыхый бир жагы бар да. Абу Ханифа өзүнчө эле учурда эле сразу Абу Ханифа болуп чыгып калган жок да, же Малики. Булардын пайда болуусунун себеби өзүнүн мурдагы жашагандардын таасири бар. Ким алар? Сахаба. Жана биз устат айткандай, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир өкүм бергенде аны сахаба 2 түрдүү түшүнгөн. Биринчиси ошол айтылган нерседен максатын көздөгөндөр болгон, экинчиси ошол айтылган сөздү өзүндөй кабыл алгандар болгон. Бул 2 түрдүү көз караш биздин учурдагы 2 түрдүү мазхаб дегендей түшүнүк да. Себеби мазхаб дегендин өзү бир түшүндүрө турган болсок, тандоо укугу дегенди билдирет бизге. Тандоо укугу. Бул деген биз ушундай түшүнбөшүбүз керек. Мазхабтар бири-бири менен кагылышат деген дагы бир проблема чыгарат. Жок, андай эмес. Ислам дининдеги мазхабтар мусулмандардын ислам динин дагы да кененирээк, өзүнүн жашоо шартына, өзүнүн жашаган климатына, же болбосо өзүнүн түшүнүгү негизинде дагы да ырахат кылып тандап жашасын деген максатта пайда болгон. Бирок ошолордун ичинде бирөөсүн тандап жашай беребиз. Эми буларды жана айткандай, буга бир окуя айта турган болсок, сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир исламда ошол кафирлер менен болгон согуш учурунда бир өкүм берет. Бану Курайза деген жер болот. Бану Курайза жерге жеткенге чейин намаз окубагыла дейт да, ошол жерге чейин. Дегенде жолдо кетип атып 2 топ бири-бири менен намаз убакыты киргенде бириси айтат, пайгамбарыбыз ошол жерге чейин намаз окубагыла деп буйрду, биз окубашыбыз керек десе, экинчиси айтат, жок дейт. Биз өзү намазды ибадат катарында жайылыш үчүн, исламдын жайыш үчүн ушундай бир согуш атабыз. Пайгамбар мындай сөздү айтышы мүмкүн эмес. Пайгамбардын бул жерде айтышы максаты Бану Курайзага тезирээк баргыла, жолдо алектенип калбагыла, башка нерселер эмнеге максатты айткан дейт дагы, бир бөлүк окуйт, экинчи бөлүк окубайт. Окуяны пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга жеткиргенде пайгамбарыбыз унчукпайт. Динде буга такрир деп коет. Такрир деген мааниси экөөнү тең туура деген маани билдирет да. Сен туура кылдың, сен ката кылдың деген эмес. Себеби экөө тең өздөрүнүн Аллахка болгон, пайгамбары болгон баш ийүүсү негизинде иштихат деп коет, ой жүгүрүп атат. Бул пайгамбардын экөөнү тең кабыл кылуусу мусулмандардын кандайдыр бир шари далилден өзүнүн түшүнүү негизинде өкүм чыгарууга уруксат бергендигин бир далили.
Бул жолду кийин Ибн Масуд, Ибн Аббас, Хазирет Айша сыяктуу сахабалар колдонуп, пайгамбар айткан бир хадистин максатын көзөмөлдөсө, башкалары болсо ошол айткандын текстик маанисине маани берген. Булар Абу Хурайра же болбосо Абдуллах Умар болуп бөлүнөт. Эми Абу Ханифа Ибн Масуд сыяктуу сахабалардын методикасын колдонуп туруп, сүннөттү ошол методиканын негизинде өзгүм чыгарганда, ал эми Шафийлер же Маликилер болсо Абу Хурайра же болбосо Абдуллах бин Умар сыяктуу алымдарды үлгү алышкан. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү эфирибизде биз сиздерге болушунча мазхаб тууралуу маалыматтарды алып бергенге аракет кылдык. Ушуну менен эфирибиз аяктайт. Кийинки ачык талкууларда жолукканча аман болуңуздар. Сиздер менен жарым саат бою мен Альмира Абидинова болдум.